Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Туугандар, көпчүлүктүн суроосу боюнча бүгүнкү тема жумуш. Москвадагы жумуш. Негизи эле баарыбыз Москвага жумуш иштейбиз деп келгенбиз. Көпчүлүгү өзүнүн ордун таап, жумушун таап, жакшына кылып иштеп жүрөт. Трудовой договору зыңк, официальный иштерде иштегендер бар. Кээ бирлери официальный иш таппай, халтура кылып, андан да кидала болуп, көбүнчө баягы күнүмдүк иштерде кидала болгондор өтө көп туугандар. Негизи эле ошол жумуш жөнүндө кичине айта кетсек, официальный эмес жумуш боюнча. Көп жерде мисалы алдангандар көп экен. Бизге да WhatsApp'тан өтө көп кайрылат. Жумушка бардык, 1 күндүк бербеди, 2 күндүк бербеди, бригада бербеди. Ал жерде көптөгөн суммаларды айтып кетишет. Кээ бирлери 1,5 миллион, 2 миллионго чейинки акчаларды ала албадык. Кээ бирлери күнүмдүк, 2 күндүк, 3 күндүк жегенге, ичкенге таппаган акчаларын да ала албай, ошол кыйналып жүргөндөр да жок эмес туугандар. Андыктан негизи жумушту издегенде эң эле биринчи эмнеден башташ керек туугандар. Негизи эле жумуш бергенде, жумушка барганда, то есть жумуш бергендер менен жумушчуларды, жумуш алуучуларды жумушка ошолор менен келишимди түзүп алып иштеген жакшы. Мисалы сиздер сөзсүз түрдө ошол баргандан кийин эле жок дегенде тил кат аркылуу ошол жумуш берүүчүнүн аты жөнү, кандай жумуштарды кыласыздар, канча саат иштейсиздер, кандай акча төлөнөт, кантип төлөнөт, канча күндө төлөнөт, задержкасы барбы, жокпу, объембу же кандай, же күнүмдүкпү, ошолорду толугу менен тактап алганыңыздар жакшы туугандар. Бул нерсе өзү негизи эле жумушту баштардан алдың тактап алганыңыз жакшы. Ал эми боло берет да, болот да, гарантия аласың да деген жумуштардын көпчүлүгү 70-80% көбүнчө кидалага барып такалат. Эгерде жумушчу, жумуш берүүчү негизи акыйкаттуу мындай чындап жумуш берүүчү болсо, ал деле сиздер менен коркпой нетпей эле данныйларды жазып, паспортный данныйларды жазып, мен паланча пустанча ушундай мына жумуштарга, мына жумушчулар менен келишим кылдык. Күнүгө мисалы 2,5 миң, 3 миң рубльдан төлөө беремин. Саат мисалы 10дон баштап кечки 6га чейин же 7-8ге чейин иш болот. Анан обед саат 2ден 1ге чейин обед болот деп ошондой нюанстарын, ошондой эрежелерин сөзсүз толук жазып киргизген жакшы туугандар. Ушуну эске алыңыздар. Айрыкча Кыргызстандан келген көпчүлүгү жаңы келип, Москваны жаңы көрүп келгенде ишенчектер көп арасында. Кыргыздар эле братан 1,5% гарантиясы менен деп ишке алып барып, анан кийин ана берем, мана берем, 1 ай болот, экичине задержка болот, 2 ай болот, ана задержка болот, 3-ай дегенде анан кийин где-то бир 100 миң, 200 миң карыз болгондон кийин биздин жумуш ушундай болуп калды, биягыда санкция болуп калды, биядан доллар көтөрүлүп кетти, ары бери деген баягыдай себептерди издеп калат да туугандар. Биринчиден убактыңыздарды көп коротосуздар туугандар, экинчиден ошол акчаны дагы ала албай калыш ыктымалдуулугу бар. Ошондуктан барганда эле биринчи эле эң биринчи келишимден баштаңыздар туугандар. Эгерде келишимге жок, мындай по-братски кол берген ушундай эркекче эле лабыз кылып иштейбиз десеңер, өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Ошол убактыңыздарга мисалы 1 ай бекер иштеп бергенге даярсызбы? Эгерде даяр болсоңуз, ишке түшө бересиз, төлөбөгөн болсо, майли ал дүйнөдө аламын деп коюп кете бересиз. Мисалы да. Анан жок, күнүмдүк ишке күнүмдүк керек болсо, ошол колдон келсе жазуу түрүндө сөзсүз түрдө келишим кылып алыңыздар. Ошол сөзсүз керек. Эмне үчүн керек? Эгерде сиз акчаңызды ала албай калсаңыздар, сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар, мисалы Кыргыз Республикасынын трудовой миграция боюнча өкүлчүлүгү бар. Полянкада, метро Полянкада. Мен сиздерге азыр ушул жерге адресин коюп коем толугу менен. Иш графиктери ошол кадимки эле ишканаларда иштешет. Суббота, воскресенье дем алыш болуш керек. Калган күндөрү ошол 10дон 6га чейин иштесе керек. Тактап, сайттары бар, барып, көрүп, сурап, ошол жерде өзүбүздүн кыргыз жарандар отурат, кыргыз жигиттери, кыргыз кыздары ошол жерде биздин иштеген ишчилердин укуктарын коргойбуз деп отурат. Илгери Доорбек Абдыразаков деген бир агабыз отурчу эле, азыр билбейм иштеп атабы, иштебей атабы. Ал деген көптөгөн мигранттарга миллиондогон, миллиарддаган акчаларын кайтарып берген. Чындыгында ошондой иштер болот ал жерде деле. Ушундай болуп атат, кидала болду, анан кийин барсаң жардам бербейт, жардам бериштин эң биринчи
эң биринчи себеби ошол договор менен иштеңиздер. Кагаз түрүндө хотя бы кичине болсо, тил кат болсо дагы болгон болсо, ошол нерсени доказать этип аласыздар. Туугандар, жумушка барып, жумушту аткарып жатканда да ошол нерселерге көңүл буруңуздар. Ошондой кидалалардан алыс болуңуздар. Тааныбаган адамдар менен дагы туугандар жумушту баштаардан алдын келишип, таанышып, сүйлөшүп, такташып, ошол келишимди түзүп, анан ишке урунсаңыздар жакшы болот туугандар. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар туугандар. Өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар, келишимге дагы так болуңуздар. Аман болуңуздар. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишенимдүү барууну же кирди чыкты жасап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз жана эмгек келишими боюнча жардам керек болсо, анда ишеничтүү айдоочу Замирбек кызматта. Ортомчусуз чек арага өзү алып кирип алып чыгат. Заманбап, комфорт, машинада жылуу жумшак барып келесиз. 24 саат WhatsApp менен байланыш 8 926 752 46 01 Замирбек.